Каракол шаарынын тургуну Бегай Касымова 5 баланын энеси. 29 жаштагы эненин улуу кызы 6 жашта. Андан кийин ал 2 жолу эгиз төргөн. Учурда эгиз кыздары 2 жашта, эгиз уулдары 9 айлык. Бегай айым 3 жашка чейинки балдарга берилүүчү жөлөк пулга катталып, 3-чү, 4-чү жана 5-чи балдары үчүн жалпы 9 миң сом алды. Эми бул төлөм балдары 3 жашка чыкканга чейин ай сайын берилет. Пособие алдык ушул айда. 3 балабызга 3 миң сомдон алдык. Ооба, кичине эмес, көп эле жеңилдик болду бизге, например. Азыр эмне баардыгы кымбат. Алганыбыз, акчаны алганыбыз баардыгын балдарыбызга жумшадык. Каша, памперс. Еще садикке барышат, 4 кыз, 3 садикке барышат. Көп балалуу жаш үй бүлө учурда балдарынын кичинекей болгонуна байланыштуу туруктуу жумушка чыга элек. Буга чейин жөлөк пул алууга кайрылышкан. Бирок жашоо шарттары канааттандырарлык деп табылып, жардам берилген эмес. Бул жолу 3 жашка чейинки балдарга каралган жөлөк пул автоматтык түрдө дайындалып, ашыкча документ топтоп ар кайсы мекемелерге кайрылуунун зарылдыгы болгон жок. Үй бүлө мүчөлөрү бул колдоо алардын бюджетине олуттуу жардам болгонун белгилешет. Основной доход деле жок да. Анан эми ошондой немеге жакшы эле жардам болот экен. Жеңил эле болду бизге. Санариптен документтерин сразу ошол жерден эле толтурдук, баягы бир күндө эле ошол жерден эле баарын эле санарип менен тастыктап эле тапшырып коюп кетип калдык. Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк аттуу ай сайын берилүүчү жөлөк пулга арыздар үстүбүздөгү жылдын январь айынан тарта кабыл алына баштаган. Натыйжада январь айы үчүн Каракол шаары боюнча 615 балага жөлөк пул чегерилсе, февраль айы үчүн бул төлөм 1150 балага берилет. Президенттин жарлыгы менен ушулга 3 жашка чейинки 3төн өйдөгү балдарга, 3-4 балдарга 3 миң сомдон төлөө боюнча жарлыгы чыккан. Бул 1 январь 2026 жылдан баштап ошол күчүнө кирди. Тоолуу аймак болуп, ошо Каракол шаары толук кирди. Бул жерге Каракол шаарына Атайырдын алкагы менен Челпек, Бурма суу, Ташкыя жана Пристан айылдары кирет. Булардын баары ошол тоолуу аймакка, Каракол шаарына караган, территориальный каралган айылдардын баары, ошол аймактын баары ошол тоолуу аймак болуп катарында кирди. Бул жөлөк пулдун өзгөчөлүгү ал үй бүлөнүн материалдык абалына карап бөлүнбөйт. Башкача айтканда, үйү, унаасы барбы же ата-энеси иштейби деген жагдайлар эске алынбайт. Эгер үй бүлөдө 3-чү же андан кийинки бала төрүлсө, ага 3 жашка чыкканга чейин ай сайын 3 миң сомдон төлөнөт. Жөлөк пулга арыз берүү тартиби да жөнөкөй. Жарандар түндүк тиркемеси аркылуу онлайн кайрылып, же түз эле социалдык камсыздоо башкармалыгына барып тапшыра алышат. Бул боюнча ошол Каракол шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгына кайрылат. Ошол жерге документтерин тапшырып, андай көп документтин кереги жок. Бул жерде санарип менен азыр түндүк аркылуу эле жашаган жеринде справкасы, ата-энесинин паспорту, анан балдардын метрикеси, анан банктык эсеп счету. Ушул гана документтерди тапшырса, андан кийин ошол баласы 3 жашка, 3-чү жана 4-чү балдар 3 жашка чейин болсо, ошолор ай сайын ала беришет. Белгилей кетсек, Каракол шаарын бийик тоолуу аймактардын катарына киргизүү маселеси жергиликтүү тургундардын көп жылдан берки талабы болуп келген. Бул маселе элдик курултайда да бир нече жолу көтөрүлгөн. Маселе акыры чечимин таап, 2025 жылдын 23 октябрында Каракол шаары расмий түрдө бийик тоолуу аймак макамына ээ болгон. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.